Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, кезекте биз айттык элеңиздерге эң сонун инсандар бүгүнкү биздин маек төрүбүздө болот деп дал ушул конокторубуздага келип калган учуру мына эң кичинекейи, эң кичүүбүз биздин жаныбызда отурган учуру. Албетте көптөгөн интернет тармактарында көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып, өзгөчө Кыргызстандын сыймыгына айланган биздин өзгөчө жаш сыймыктар ошол балдарга өзгөчө тарбия берген бизде Бакытбек агабыз бизде конокто. Тааныштырып өтөйүн бирчиден сиздерди албетте бул жакта отурган эң улууңуз Исабек Бакытбек уулу, андан кийин Арлет, андан кийин болсо Эльбурс, андан кийин болсо бул биздин жаныбызда отурган кичинекей Азирет. Кандайсыздар, жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Бакытбек агай, мындай эң алгачкы суроо мындай болсун, негизи эле ушул интернет тармактарынан кийин өзгөчө элдердин көпчүлүктүн кызыгын жаратты. Бир эле Кыргызстан эмес, Азия өлкөлөрүнө жада калса, Европа өлкөлөрүнө чейин бир атактуулукка жетишиңиздер да. Сиз ушундай бир жыйынтыкты, ушундай атактуулукту күттүңүз беле өзүңүз? Мен эми биринчиден Аллага шүгүр келтирем. Себеби ушундай даражага жеткизип, бизди жеткизип, эл менен тааныштырып атканына. Анан мына буйрук насип этип, ушу балдарымды кичинекейин эле мына Арлетимди өзүм менен кошо спорт менен алып жүрүп анан интернеттен өзүмдүн одноклассник, фейсбуктарга аз-аздан киргизип койчумун. Баягы эмелерин. Ошентип эле элдер анан акырындан баягы комментарий жазышып, класстарды басышып, ошондон ушу таанылып кеттик, жакшы, Аллага шүгүр. Анан алтынчачы байкап турсам, мен агаларыбыздын ар биринин аты ар бири ак калпакта түшүрүлүптүр. Азыр туруп баамда карасам, Иса, Арлет, Эльбурс, Бакытбек, жакшынакай баарыңыздар бар болуңуздар. Анан ушул чөйрөдө мисалы үчүн ушул спорт менен машыктырып, уулдарыңыз ушундай бир популярдуулукка жеткенге кайсыл убактардан башталды? Качан баштадыңыздар? 2010-жылдары баягы кичине татаал окуялар болуп кетти. Андан кийин 11-жылдары ушул өзгөндө бир чоң күрөш өткөзүп калды биздин досубуз Жаралбек Саматов деп. Ушул досум өткөзүп, ошол күрөштө мен өзүм судья болуп калып, главный судья ортодо жүрүп калып, анан ошо өзгөндүк балдар кичине жеңилүүлөргө чейин барып, анан ошо бир жакшы инибизден машина уткан да. Анан ошондо бир өзүмчө бир намыздан бир зал ачсам окшойт. Мен да ошо балдарымды чыгарсам, кичине эл тааныса, палван болсо деп, анан ошондон карап анан күрөшкө эмес, кайра кикбокско болуп кетип, анан баламды ошо 2012-жылдан баштап уже чемпион боло баштады да. 2012-жылдан бери буйрук насип этсе, мына жакшы ийгиликтерге жеттик. Азыр кандидат мастер спорт болуп калдым, 15 жашка чыгып калды. Көп жерлерге барып келди. Казакстан, Өзбекстан, бул жагы Анапа шаарына чейин барып келди. Бардык жерден ийгиликтерди жаратып, ошо биринчилерди алып келди. Анан өзүбүздүн Кыргызстандын бардык бурчуна барып атабыз. Кайсы жерден чакыруулар болсо сөзсүз, албетте. Эми азыр интернет айдыңынан дагы жакшы сунуштар келип атат, Россияларга чакырып атат. Кичине баягындай өзүнчө бир аякта дагы даярдоо болуп атат. Мен өзүм азыр акырындык менен айтам, себеби дегенде азыр бул 15 жаш мектеп окуучусу андай баягындай акча менен ойнотконго мен азыр уруксат бербейм, себеби дегенде жашы жетсин, өзүнүн баягы 18 жашка чыккандан кийин анан андай өзүнүн каалоосу, өзүнүн тандоосу менен, тандоосу менен. Азыр эми азырынча мектеп окуучусу каерде баягы турнирлер болсо, международный турнир, ушул чемпионат Кыргызстан, чемпионат Өзбекстан, Казакстан, дегеле бардык жерде чемпионат болуп атса, чакыруу келсе, биз сөзсүз колдон келген аракетибизди кылып барып атабыз. Анан карап турсак, өзгөчө балдарыңыздын аттары дагы Иса, өзгөчө аттар бар экен. Негизи атты тандоодо өзүңүздөр койгонсуздарбы же атайын бир ушундай балбандардын аттарын койгонсузбу? Мен аттарды койгондо биринчи мына чоң уулум Исабек төрөлгөндө, эң чоңу кызым Айзирек анын аты. Андан Исабек Иса пайгамбарыбыздын туулган күнү 7-январда туулган үчүн атамдар Исабек деп ат коюп, ошондон Исабек болуп калды. Андан кийин мына Арлет деген уулум дагы, бул Арлет уулум төрөлгөндө мен ошол маалдарда кичине кризис маалды, ушунчалык кыйналып турган мезгил эле. Ар кандай окуялар болуп, ушу кыйналып турган маалда бул төрөлүп, анан бир музыкант иним бар эле. Ушул иним экөөбүз аябай жакын элек. Ага, балаңыздын атын мен коюп берсем кандай дейсиз деди. Макул десем,
Арлет коелу бир жерде ушу Арлет деген бир шаар бар. Кичинекей бирок бай шаар. Аты чыккан. Анан мындай өзгөчө ат. Балаңыз дагы өзгөчө болот дегенден макул анан Арлет болуп калган. А бул Эльбрус деп дагы бир музыкант иним бар. Мен ошол кичине кафе иштетем. Ошол группамда иштейт эле Акжол деген жигит. Ошол Эльбрус деп бийик тоодой ушундай бийик болсун, элге таанымал жигит болсун деп Эльбрус деп Брус Лидей баягындай таанымал легендарлуу жигит болсун деп Эльбрус деп ат койду. Андан кийин Азиретти эң кенжеңиз эң кенжебизди деги эле бардыгын эле ушу ар ким эле коюп келатат. Себеби жакшы көргөн инсандар менин бир жакшы досум бар, Рүстөм деп. Азыр Россияда иштейт. Азирет болсун, ушул Азирет биринчи пайгамбарларыбыздын атынан, анан Азирет өзү жакшы ат. Балаң өзү кичинекейинен Кудай буйруса чыган жигиттерден болот деп. Азирет болуп анан ушул баардыгынын аты ушундай болуп калды. Анан баягы айтат эмеспи, улуу көч кайда барса, кечи көч ошону ээрчийт дейт. Ушул уулдарыңыздын үчөө тең азыркы учурда ошол сиздин машыктырган спорт түрү менен машыгып келе жатса, ал эми Иса болсо өзгөчө жакшынакай бир музыка чыгармачылык жакка өтүп кеткен. Эмне себептен өтүп кетти деген же болбосун? Исабек Арлет экөө бирдей баягы Исабек 99-жылкы болсо, Арлет 2001-жылкы. Экөө бирдейинен эле спортто мен аябай катыштырып, аяк-баяк кылган, анча-мынча мелдештерге барганда Исабегим сал мындай, кандай десем, утулууларга чейин барат эле. Анан урушат элем, карасам уже спортко анча немеси шыгы жоктой мындай байкалды да. Анан мен өзүм чыгармачылыкта иштейт элем. Жок дегенде чыгармачылыгымды бир жагына алып калсын. Эртең сүр насип этсе менин чыгармаларымда ырдап кала турган, мени оондорумду бир жаратып, ушу элге таанылып кете турган жигит болсун деп, анан сен музыкант бол деп. Анан өзүм кичине кафе иштеткеним үчүн ошол кафеде музыкаларды коюп, өзүнүн баягы компьютерлерге өтө кызыгы шыгы бар үчүн анан сен музыкант болду. Анан ошонун спортту токтоттурдум дагы сразу чыгармачылык. Арлет болсо ошол спорттон ошол башынан баштап эле жакшы ийгиликтерге жетти. Андан кийин эле Эльбрус 5 жашынан, 4 жашынан даже ушу биз менен кошо кайерге барсак чогуу барып, кызыгуулар болуп, анан бул дагы жакшы ийгиликтерге жетип кетти. Азирет бул 3 жашынан эле. Почти залда эле чоңойду. Азыр ошондо канча жашта Азирет? Азыр 7 жашта. 7 жашта. Демек 3 жашынан баштап, демек спортто 5 жылдан бери эмгектенип. Бул баягы кичинекейден эле биз баардыгыбыз залга кетип калсак, эч ким калбай калат да. Кичинекей ыйлап баранан баягы маттын ортосуна коюп койсок, ошол жерде аякты карап, биякты карап. Анан эми көп элдер, көп баягы врачтар, аябай жакшы акылдуу эстүү адамдар спортко өтө эле жаш бойдон киргизип койдуң, балаң өспөй калат, мынтип калат, тигиндей болуп калат деген баягындай немелер болот да. Кайчылаш пикирлер. Анан мен айтам, бул заставить этилбейт да. Кичинекейинен тек коесуң да, балдарды эмне кылат? Чоң балдардын кыйналганын көрүп артынан ээрчип эле баягы өзүн өзү эле заставить этип, өзүн өзү эле спортко кирип кетти да. Анан булар баягы аны эч ким жетелеп барып, сен сөзсүз түрдө анан бул Эльбрусумдагы, Азиретимдагы кичинекейинде баягы судрук деген оору барбы, баягы ыйлаганда эле катып кала турган. Экөө тең ошондой оору менен ооруп жатпаган больницалар калган эмес да. Анан ушул спортко экөөнү тең өткөзгөндөн кийин ошол немелер баардыгы артта калып кетти да. Анан спортту конечно жакшы көрүп калат экенсиң. Баардыгы анан спорт менен азыр Аллага шүгүр, ден соолуктары жакшы, элдерге үлгү болуп, азыр Кыргызстандан деги эле ушул баардык ушул дүйнө эли баардыгы эле кантип эле ушул кичинекей бала биздин 8 жашар, 9 жашар балдарыбыз перчаткинин өзүн тага албайт. Ал силердин 5 жашында лапа кармап ошо дүйнө эли тааныды да. 5 миллиондон ашык көрүп, азыр 17 миллионго чейин жетип калды. Анан ошол суроолор көп болду да. Анан чындап эле бул 5 жашынан баягы биз башкы көч кайда барса кийинки көч ошого барат дегендей жашообуз ошол болуп калды да, спорт. Анан ошону көрүп эле мен дагы ойнойм деп бир күн эле ошол лапа кармап
ойнотуп калыптыр, биякты тептирип калыптыр. Демек өзүнүн кызыгуусу менен. менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир рет сиздердин эсиңиздерге сала кетейин, мына ушул биздин куттуу студиябыздын конокторуна сиздерди да кызыктырган суроолоруңуздар болсо, биздин түз байланышка келиңиздер. Сиздерди кызыктырган суроолорго биз жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми бизге байланыш үчүн телефондор болсо, шаарыбыздын коду 032 22 276 52. Дал ушул номерлерди терип байланышка келиңиздер, биз сиздерди күтүп калабыз. Ал эми ага айтсаңыз, бул жакта көрүп отурсак, столдун үстүндө медальга толуп кетти да. Биз буга чейин медаль көргөнбүз, бирок мынчалык көп деңгээлдеги медальдарды, сыйлыктарды көргөн эмеспиз. Ал эми бул жакта болсо ушунча жылдан бери алып келген диплом, грамота дейбизби, карап көрсөң бир том китеп жазгыдай да эмичи. Анан ушул баардыгын айтып кеткенге биз азыр убакыт тар, үлгүрбөйбүз дегендей, ушул эң негизгилерин айтып кетсеңиз. Эң негизги бул бизде баягы спорт клубтар аралык мелдештер болуп турат. Ал жерде дагы баягы кызыктыруучу сыйлык деп бул медаль менен диплом берилет. Анан ошо спорт клубтар менен мелдешип калганыбызда обязательно биринчи орунга чыкканда сөзсүз медаль менен диплом беришет. Анан международный турнирде Өзбекстан, Казакстан чакыруулар болуп, ал жактарга барсак, же болбосо бул жерге барганда баягы 7-8 адам менен урушуп, же болбосо бир 10 чакты адам менен урушуп келип акырында бирге чыккандан анан биринчи орун деп моундай жакшынакай медалдарды берет, биринчи орун дипломдорду берет. Эми булар мектеп окуучу болгон үчүн кызыктыруучу баягындай акчалай сыйлыктар пока берилбейт. Булар себеби мектеп окуучуларында ушул кызыктыруучу эң баалуу эле белек бул ушул медаль менен диплом болот экен. Анан кубок мэра болот, баягындай акимдердин немеси болот, ошондо кубокторду беришет. Эми биз азыр шагыратып бардыгын алып келе албадык. Мындан да көп баягындай темир тезектер. Бул болгон жарымы дебейсизби? Үйдө калды. Бул Арлет мына Анапа шаарына чейин барып келди. Анапа шаарына барганда эң баягы актуалдуу нерсе ал жака жол кире табыш. Же болбосо бир ушул кантип барып келет. Мисалы, бир айдын ичинде барып келишти. 20 күндөн ашык жүрүштү. Жолдо машина менен кетишти. Анан ошондо сарт-сана болот экенсиң, кыжалат болот экенсиң, кандай аман барыштыбы. Мен башка бир тренерге ишенген агайыбыз бар, бир Айбек деп, ошол агайга кошуп бердим эле. Барып ошол жерден мына 20 күндөн ашык мен көрбөгөн жерлерди көрүп, ошол жерде мына элибизди таанытып, өзү дагы эл таанып, жер таанып. Кыргызстандын байрагын желбиретип келди. Анан Казакстанга. Кечиресиз, ушул жерде биз маегибизди бир аз токтотуп, анткени бизде байланыш бар экен, кабыл алайлы. Алло, саламатсызбы? Арлет ака Келиңиз, урматтуу телекөрүүчү. Арлет ака канчага чыкты деп сурайын дедим эле. Башка сурооңуз жокпу? Жок. Рахмат. Арлет, өзүң жооп берсең. Арлеттин да өзүнүн жеке күйөрмандары бар экен. Албетте, канча жаштасыз деп. Өзүң жөнүндө кеңир маалымат, кайсыл мектепте окуйсуң, канчанчы класста, канча жашка чыктың азыр? Өзүң кеңир айтып берсең, кел. Мен 15 жаштамын. 2001-жыл туулган. Ошол. Азыр окуучурда кайсыл мектепте, канчанчы класста окуйсуң? Азыр Ташполот Орозов мектебинде 10-класста окуйм. 10-класста окуйсуң, Эң сонунан агай баягы ар бир нерсенин ошол биринчиси эң эле эсиңде калат да. Анан ошол могу жерде жакшынакай медалдарды көргөндө чындыгында муну балекем сан эсептөбөй муну таразыга тартып көрсө болгудай эле экен. Анткени ушунча көпчүлүк болгондуктан чындыгында эң биринчи кайсыл уулуңуз сизге эң бир кубанычтуу жеңишти алып келди эле, же болбосо сиз чындыгында ушул спорттун түрү менен балдарым машыктырышым керек экен деп баягы жүрөгүңүздөн бир жакшына бир кубаныч пайда болгон учур? Мен биринчи ушул Арлетти өзгөндө ушу чоң бир турнир болуп калды, международный турнир. Анан бизде ушул жакшы агайлар бар өзгөндө. Ушул агайлар биз мени деле тааныбайт эле андачы. Ал кикбоксто билбейт эле, биз күрөшүп жүргөнбүз. Анан келип эле катыштырып калдык. 1-2 эле бала спорт залынан алып келдим да. Алып келип катыштырсак, бизди анча деле кабыл албады биринчи. Анан ушул Арлетим көрүп нерсе ошол жерден бир 4-5 уруп биринчи орунга чыкты да. Анан эле таң калышты. Булар жаңы зал болсо кандайча бирге чыгып кетти да. Анан ошондон эле кызыгуулар пайда болуп, анан Арлетти ушу тындырбай ар жактарга барып, анан көп мелдештерге катышкандын дагы пайдасы жакшы экен. Себеби эмне дегенде тажрыйба топтоп, тажрыйба топтоп калат экен. Анан буйруп насип этсе эми аябай чоң сунуштар түшүп атат. Россияларга
келип кеткиле, биз чыгымдарын төлөп берели, катышып кетсин деген сунуштар түшүп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир барыңыздарга Кутман таңынан ойгонууга чакырабыз. Айта кетсек, интернетте айтор Кыргызстандын желегин желбиретип келаткан 3-1 тууган аталышында ушундай бир топ өзгөчө биздин студиябызда конокто. Ошондой эле дагы бир тааныштырып өтөлү. Жашнакай Бакытбек агайыбыз, ошондой эле анын 4 уулу менен биздин маектөрүбүздө отурган учуру. Демек, биз Бакыт агайыбызды билебиз. Жашнакай спорттун түрү менен машыгып келет, ошол менен катар Жашнакай музыкада да өтө шыктуу. Чоң рахмат. Азыр негедир бүгүн деген өзүнүн чыгармаларын маңыздап бересиз. Негедир сени сагынып турам, жүрөктү эзген кайгыдан улам, созулган сени добушум бакытка турам,
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин жакшынакай болгон Кыргыздын чыныгы спорт жигиттери дагы биздин эфирдин алкагында сонун маек берип жаткан учурда, демек бул жигиттерди биз интернет алкагында көптөгөн көрөрмандары бар. Ошондой эле Кыргыздын бир убактарда желеген дагы да болсо туу жокко чыгарып, дүйнө чемпиондору болуп турган жигиттерибиз азыркы учурда биздин маектерибизде отурат. Демек бул жигиттерден бир ушугу машыгуу салынанбы айтор өнөрлөрүнүн бир кыскача бизге көргөзүп өтсө. Албетте биз буга чейин интернет тармактардан гана көрүп келгенбиз. Мына ошону биз мына ушул түз эфирде элибизге дар бир рет көргөзүп берсе, машыгуудан бир кыскача, Келе анда Азирет. Алгач биринчи Эльбрус, Эльбрус. Vay Azamat. Азирет. Андересе гел Азирет. Сразу серия. Давай. İşte da. Azamatsın gel. Para gel. Чындыгында бул Эльбрус Брюсле болуп кеткен окшойт. Эльбрус чындыгында Брюсле дейли экен. Ылдамдыгы. Мага качан тийип кетет экен деп эле качып манып турдум. Азыр буюрса урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшынакай биздин Азирет Эльбруска жакшынакай лапа коюп берет. Анан мүмкүн болсо кел. Да, баштайбыз. Бул жакка жакыныраак. Мындай ортороок келип алалы. Ур өзүңдү пола. İşte. Test. İşte. Келем, Азаматсың, келем, бул жакка отур. Негизи бул ушул видеолор интернет тармактарына чыга баштаганда бизде көбүнчө эле ар кандай спор моменттер жаралганда, баягы кээ-биркилер болсо бул Казакстандын жигиттери дешип, жада калса Казакстандын бир кээ-бирки каналдарынан да көргөзүп жүргөн да, телевидениедан. Анан ошол сиз ошол нерселерди кантип далилдедиңиздер? Биринчи биз да ойлогонбуз көргөндө ушул чын эле казак жигиттери окшойт деп. Туура эле. Ошондой спорлор аябай интернет айдыңында козголгондон кийин бизге Казакстандан кабарлар чалып телефондон сиздер ушундай ош жерге эстен экенсиздер го, кайерден болсо так маалымат берип коюңуздар телефон аркылуу дедилер. Мен болгон баягы жашоомду ошо айылда биз Өзгөн районунда прогресс айылынан болобуз деп анан жөнөтсөк спутниктен Бишкектен адамдар жөнөтүшүп, анан келип тартып кетишти. Андан кийин эле КТР, ЛТР ушул телевидениянын баардык тармагынан, анын арасында Ош Фильм, Ош ТВ баардыгы эле тартып кетишти. Анан чындап эле баягы бир алдын сүйүнүп, анан баардыгын эле алар тартып кеткенин кайра эле интернетке чыгарат экен. Ан сайын интернетте баягы көрүүчүлөрүбүз көбөйүп, ушундай жакшы кызыктуу окуялар болуп атат. Анан Бишкектен дагы Нарын Талас телевидениялар өздүк телевидениялар бар экен, алардан келип тартып кетишти. Жергиликтүү каналдар, да. Анан агай келсеңиз эми бул жакта Иса дагы өзгөчө бир өнөрүн тартуулайм деп турат. Атайын келгенден кийин биз дагы убакыттан пайдаланып ырдатып калайлы. Бул жакта азыр кичинекей Азирет менен Эльбрустун талантын көрдүк, эми болсо Исанын талантын көрөлү. Ошондо кайсыл чыгарманы аткарабыз Иса? Ага чейин сүрөт болот. Анан агай негизи ушул спортко жаш балдарды канча жаштан баштап өзү тарбиялаш керек? Мына ушундай чектөө барбы? Баланын жаштыгынан эле спортко өзүндө бир ынтылуу болсо, аны чектөө болбойт. Ынтылуу болуп, бала өзүнүн нарагынан кызыгып, аракети күч болсо, аны болгон шартты гана түзүп беришибиз керек. Ата-энечи. Мен азыр көп эле балдарга үлгү болуп десек жаңылышпайм. Эмне дегенде,
көпчүлүк ата эне аябай ыраазы болуп, балдары биздин балдарды кандай кылсак, ар жерде интернеттерде ойноп жүрүшөт, минтип жүрүшөт, сабакка барбай коюп атышат, катышпай коюп атат деген баягындай сунуштарын кылышып, кантип ушул спортко катыштырып кетсек болот дегендер болот. Мен ошо болгон оюмду, туура тажрыйбамды айтып бөлүшүп келем. Анда эмесе Иса даяр болуп калдык окшойт, Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Королевинская полка. Кел анда, жакшы болот. Таң эртең буюрса дагы жашнакай Иса мырзадан дагы жашнакай күбө албетте аккордеон коштоосунда болуп өттү. Сен качандан бери ушул аккордеонду колуңа алып, качандан бери ушул буюр чирте баштадың? Ошо Ош шаарына келгенден бери, ошо 1-курстан бери, азыр 3-курсмун, 3 жыл болду. Аккордеондон башка да башка аспаптарды ойнойсуңбу же болгону аккордеондо элеби? Аккордеон, гитара. Гитарада ойнойсуз, Азаматсыз. Ага келиңиз, эми убакыт деген убакыт экен, убактыбыз соңуна чыгып баратат. Сизден дагы көптөгөн биздин көрүүчүлөрдөн дагы мындай суроолор жаралат да, негизи окуп келебиз интернет тармактарынан дагы. Ушул балдарды спортко кызыктырууда эң бир кандай туура багыт берүү керек, анан кантип балдарды спортко кызыктыруу керек? Ушу акыркы суроо болсун. Мен балдарды баягы спортко кызыктыруу бул ушу жаштыгынан мүмкүн болсо спорт залдарга берсе, себеби ал жерде тренер болот, өзгөчө өзүнүн тарбиясын берет. Бул деле өзүнчө бир сабак, бул деле өзүнчө бир мектеп болот да. Себеби биз спорт залга келгенде балдарды кадимдей кабыл алып, өзүбүздүн болгон тарбиябызды беребиз. Ал жерде бир эле баягы уруп тебиш эмес максат. Ал жерде өзүбүздүн жакшы сөзүбүздү, келечекте ким болосуң, кандай болосуң, кайсы жолдо, бир эле бул спортто спортсмен эле болуп калыш эмес. Бул өзүнүн денесин, мүчөсүн түздөп жүрүү, өзүнүн бир спортко болгон шыгы, келечекке болгон баягы бир чоң иштерди иштеп калса деле, бул спорттун пайдасы өтө чоң болот. Себеп эмне дегенде, кийим кийүүсү, даже кийим жарашканы дагы ушул спортто эгерде жакшы бир баягындай кандай десем, органда иштесе деле бул спорттун пайдасы өтө чоң болот да. Мен азыр балдардын көбүнө эле тарбия берген балдарым азыр көп жерлерде, мисалы үчүн Россияларда көбү азыр спортсмен болуп, ошол жакта чоң ийгиликтерге жетишип атат да. Баардыгы рахматын айтышат, инилерине жакшы каалоо тилектерин айтышат. Себеби эмне дегенде, алар ошол айылдан баягы ааламга жол айылдан башталат дейт. Ошо айылда кичинекейинен кичине тарбия берип койдук эле. Мына Аллах буйруп, азыр ушул Россияларда дагы баягы өзүнүн нанын алдырбай бирөөнүн нанын тартып жебей, өзүнүн баягы оокатын кылып жүрүшөт да. Мен ошого сыймыктанам албетте. Бул балдар дагы буйруп насип этсе, келечекте ар бири бир кесиптин ээси болушат. Мына уулум өзү прокурор болом деп аракет кылып жүрөт. Балам дагы бир мына булжат музыкант, ошо ар биринин өзүнүн бир кесибин тандаган кесиптерине Аллах буйруп насип этсе, жеткизгенге аракет кылабыз. Эми Аллахтан бардык нерсе. Анан ушул ийгилигин арта берсин деп эле сүйүнөбүз. Эми ар бир үйдө ушул баланын өзүнчө бир шаңы, өзүнчө бир бөлөк нерсе да. Мен ушу балдарым менен сыймыктанып, азыр жашоого кызыгуушул эле. Анан өзүм кичине огон чыгарып, баягы 240тан аша огон чыгарып, баягы өзүм кичине кесибимди дагы колдонуп коем. Анан калганында ушул тренерчилик. Азыр мен үйүмдө базар коргондон, чүйдөн,
бул жагы өзгөндүн дагы бир эки алыстыгы тоолуу райондорунан эме айылдарынан дагы келип менин үйүмдө жатып тренировка кылып аткандар бар. Ошолордун дагы тамак ашыны жеткизип аракет кылып ушу балдарыма шерик болуп, бир досум 2 уулун алып келип берген. Ал өзү бардык нерсеси жетиштүү эле досум. Бирок ушу балдарым сенин балдарыңдай болсун, сенин балдарыңан кичине болсо дагы баягындай чогуу өссүн, сендей ушу балдарыңдай бир ийгиликтерге жетсин деп ошол алып келип, азыр ошол бир комната үйдө болсо 10 чакты 12 бала азыр бирге жашап, бирге туруп атабыз. Демек балдарыңыз көбөйүп калган турбайбы? Балдарым көп. Эң сонун агай буйруса барыңыздарга, дал ушул жигиттерге дагы, сизге дагы албетте биринчиден тең соолук каалайбыз, анан дагы да болсо Кыргызстандын желегин желбиретип, буйруса бир убактар келет, буйруса могу жашнакай болгон Азирет, Элбурс, Арилеттер жашнакай Кыргызстан желегин желбиретип, дүйнө чемпиону деген дагы титулдарды багындырат деп ишенебиз. Албетте бизге бөлөнгөн убакыт да өз соңуна келип калды. Сиздер менен ушул биздин Кыргыздын чыныгы жигиттери менен кечке эле кайра эле сүйлөшүп отургубуз келди, бирок тилекке каршы убакыт үстөмдүк кылып, бизде убакыт түгөп калды. Сизге эркин микрофон узаталы. Жалпы журтуңузга каалоо тилектериңиз, сиздердин көрөрмандарыңыздарга ыраазычылыктарыңыз болсо бул жакта албетте биринчиден ушул сиздер бизди чакырып, ушул айылдын элет жеринен чыгып аткан жаш таланттарды, жаш жеткинчектерге кичине болсо эл таанып калсын деген үгүт багыт менен чакырып бизди ушундай конок кылып атканыңыздарга биринчиден ушул телевидение сиздерге чоң ыраазычылык билгизебиз, ош телевидениясына. Анан экинчиден ушул кыргыз элиме баардыгына эле ушул жакшылык каалайм. Заманыбыз тынч болсун, элибизде бир токчулук болсун. Анан ушул жаштарыбызды спортко даана баягы азыр интернеттен баягы чыгып кетпедиби, 2 баланы көчөдө мушташтырып. Ошондой көчөдө мушташуулар жок болсун. Бизде азыр ар бир спорттун өзүнүн федерациясы бар. Ошол федерациясы менен келишип, ар бир тренер менен чогуу барып, ушундай мелдештерге катышып, Кыргызстандын желегин кай жерлерде болсо дагы көтөрсө, ал чыныгы Кыргыздын намызы болот. Анан көчөдө уруштуруп, көчөгө тарбиялаган бул бөлөк нерсе. Мен Аллах буйруп насип этсе ушул балдарыбызды ушу дүйнө элине таанылып, дүйнө элине ушу Кыргызстаныбыздын желегин желбиретсе экен деген ой тилегибизди дайыма айтып келем. Анан ушу кыргыз элиме дагы жакшылыктарды каалайм. Албетте жаштарга, ушул өсүп аткан балдарга колдоо керек. Ушу колдоочулар болсо бизге жакшы болот эле, эмне дегенде 3 баланы бирдейинен спортто алып кетиш негизи кыйын нерсе. Ошол спортто баягы ар кандай нерселер болот экен, ар жактарга жөнөтүү, узатуу дегендей, мына алыс жактарга барганда айрыкча өтө кыйынчылыктар жаралат. Калган мына өзүбүздүн мына Кыргызстандын ичинде болсо ал проблема эмес да. Анан мына алыс жактарга барган айрыкча. Ошон үчүн ошо кыргыз элиме жакшылыктарды каалап кетем. Дайыма сиздер мененбиз, эл мененбиз, элдин уулдары. Ошон үчүн ушул уулдарыбыз дайыма ошо эл менен болсун деп, дайыма аттары дагы, өздөрү дагы дайыма элдин ушул батасын алып жүрсүн деп тилегим ошол. Рахмат, сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Кудайым бурса сиздерден жакшы жыйынтыктарды, жакшы спорттун чеберлери деген бир жакшы өзгөчө жыйынтыктарды күтүп калабыз. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, Биз эфирдик сапарыбызды бир жарнамалык тыноо кезек берели, андан соң буюрса кайрадан жолугабыз.